Кыргызстанда 30 миңге жакын дарыя арыктары бар. Алардын жалпы узундугу 35 миңден 150 миң чакырымга чейин жетет. Тоолуу өлкөнүн суу потенциалы жогору жана дарыялары ГЭС салууга ыңгайлуу. Ушундан улам өткөн кылымдын 50-жылдарынан кийин өлкөдө суудан энергия алуу үчүн суу электр станциялары курулуп баштаган. Бүгүнкү күндө да ГЭСтерди куруу актуалдуу ойдон калууда. Бизде көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында өлкөдөгү ГЭСтер, алардын тарыхы жана суудан энергия алуунун келечеги тууралуу айтып беребиз. Республикадагы эң чоң дарыя Нарын. Ал Кыргызстандын мөңгүлөрүнөн башталып, Сыр дарыянын негизги курамдык бөлүгү Арал деңизинин алабына кирет. Өлкөдөгү дээрлик көпчүлүк ГЭСтер да дал ушул дарыяга салынган. Өлкө тарыхында биринчи болуп 1962 Үч Коргон ГЭСи Нарын дарыясынын төмөнкү агымында ишке киргизилген. Платинасынын бийиктиги 30 метр. Суу сактагычынын көлөмү 52,5 миллион куб. 4 агрегаттан турат. Кубаттуулугу 180 мегаватт. Долбоор боюнча жыл ичинде иштеп чыгарган электр энергиясы 0,9 миллиард киловатт-саат. Андан кийин эле 1964 Ат башы гидроэлектростанциясынын курулушу башталып, 6 жылдан кийин пайдаланууга берилген. Ат башы суусунун куйган жерине чукул курулган. Тосмосунун бийиктиги 79 метр. Бийик тоолуу, эң арзан электр энергиясын берген станциялардын бири. Кубаттуулугу 40 ватт. Суу сактагычынын узундугу 7 километр, көлөмү 7600 миң куб метр. Өндүрүш процесси автоматташтырылган. Түндүк системасына кошулган. Эл чарбасын энергия менен камсыз кылат. Достук шаарчасына жылуулук да берет. Токтогул ГЭСи Кыргызстандагы суу электр энергиясын өндүрүүчү жана ирригациялык эң ири ишкана. Кетмен төбө өрөөнүнүн чегинде, Нарын дарыясынын нугунун кууш жеринде курулган. 1962 курула баштап, 1975 жылдан бери иштеп келет. 4 агрегаты бар. Жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватт. Долбоор боюнча жыл ичинде иштеп чыгарыла турган электр энергиясынын көлөмү 4,4 миллиард киловатт-саат. Суу сактагычтын көлөмү 19,5 миллиард куб метр. Платинанын бийиктиги 215 метр. Соңку жылдары агрегаттарды жаңысына алмаштыруу жана энергиянын кубаттуулугун жогорулатуу боюнча аракеттер көрүлүп келет. Токтогул ГЭС каскаты Каракөл шаарында 1975 жылы негизделген өндүрүштүк мекеме. Токтогул, Күрпсай, Үч Коргон ГЭСтери Токтогул ГЭС каскатына бириктирилген. Республикада өндүрүлгөн электр энергиясынын 80%га жакынын Токтогул ГЭС каскаты иштеп чыгат. Каскатка кирген станциялардын жалпы кубаттуулугу 2180 мегаватт. Токтогул ГЭС каскаты жылына орто эсеп менен 10 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Каракөл шаарынын өнөр жай өндүрүшүнүн 98,4%-ын Токтогул ГЭСи берет. Таш көмүр ГЭСи Нарын дарыясында, Күрпсай гидро түйүнүнүн 15,5 километр төмөн, Кара суунун чатына чукул курулган. Станциянын долбоорун Гидропроект институту түзгөн. Курулушту Нарын гидро курулуш акционердик коому ишке ашырган. ГЭСтин 3 агрегаты бар. Ар бир агрегаттын кубаттуулугу 150 мегаватт. Долбоордук жалпы кубаттуулугу 450 мегаватт. Биринчи агрегаты 1985 жылы, экинчиси 86 жылы, үчүнчүсү 87 жылы ишке киргизилген. Тосмонун бийиктиги 75 метр. Суу сактагычынын жалпы көлөмү 140 миллион куб метр. Өндүрүлгөн электр энергиянын жылдык орточо көлөмү 1 миллиард 555 миллион киловатт-саат. Күрпсай ГЭСи Нарын дарыясында Токтогул ГЭСинин платинасынан 40 чакырым төмөн жайгашкан. 1982 жылы ишке киргизилген. 4 агрегаты бар. Платинасынын бийиктиги 113 метр. Суу сактагычынын көлөмү 370 миллион куб метр. Кубаттуулугу 800 мегаватт. Долбоор боюнча жыл ичинде иштеп чыгарыла турган электр энергиясынын көлөмү 2,63 миллиард киловатт-саат. Шамалдысай ГЭСи Нарын дарыясында Таш көмүр ГЭСинен 14 километр төмөнүрөөк жайгашкан. Долбоорун Гидропроект институту түзгөн. Суу электр станциясы 3 агрегаттан турат. Ар бир агрегатынын кубаттуулугу 80 мегаватт.
Долбоор боюнча кубаттуулугу 240 мегаватт. Биринчи агрегаты 1992 жылы, экинчиси 94 жылы, үчүнчүсү 96 жылы ишке киргизилген. Суу сактагычынын жалпы көлөмү 40,87 миллион метр, пайдалуу көлөмү 5,47 миллион. Электр энергия өндүрүүсүнүн жылдык орточо көлөмү 900 миллион киловатт саат. Камбар Ата 2 ГЭСинин долбоору 1985 жылы Ташгидро долбоор институту тарабынан иштелип чыгып, 1986 жылы болсо Камбар Ата 2 ГЭСинин негизги курулмаларынын курулушу башталган. Камбар Ата 2 ГЭСинин курулуш иштери 1991 жылы СССРдин урашы менен токтотулган. Бирок Камбар Ата 2 ГЭСинин курулушу тууралуу 2007 жылдын 23 октябрындагы токтомго ылайык 2007 жылы гидроэлектр станциянын курулуш иштери кайра жанданган. Жекече сыноолор өткөрүлгөндөн кийин 2007 жылдын 27 ноябрында Камбар Ата 2 ГЭСинин биринчи агрегаты өндүрүштүк ишке коюлган. Жалпысынан гидроэлектр станциянын кубаттуулугу 360 мегаватт болсо, биринчи гидроагрегаттыкы 120 мегаватт. 110 киловатт жогорку чыңалуудагы чубалгаларынын тарамдары боюнча электр энергия энергосистемага берилет. Камбар Ата 1 ГЭСин куруу долбоору Камбар Ата ГЭС каскадынын курамындагы эң ири энергетикалык объект болуп саналат. Ал бийиктиги 256 метр аска таш менен төшөлгөн, чоподон жасалган, өзөгү менен курулган тосмонун жана орнотуу кубаттуулугу 1860 мегаваттык, көп жылдык энергия иштеп чыгуусу 5,6 миллиард киловатт саатты түзгөн, сыйымдуулугу 5,4 миллиард куб метр, суу сактагычы бар ГЭСти курууну камтыйт. Курулуш 2022 жылдын 8 июнунда башталган. ГЭСте жай мезгилинде иштелип чыккан энергияны Каса 1000 долбоору аркылуу алыскы өлкөлөргө да импорттоого шарт түзүлөт. Курулуштун мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин. ГЭСтин биринчи гидроагрегатын ишке киргизүү туруктуу каржылуу болгон шартта 4 жыл. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде Нарын дарыясында Куланак ГЭСинин да курулушу жүрүп жатат. Куланакка ГЭС куруу демилгеси Союз мезгилинде эле көтөрүлгөн. Долбоордун курулушу Ленинграддагы долбоорлоо институтунда даярдалган. Электр станция Нарын өндүрүштүк ишканасы жоопкерчилиги чектелген коомунун өздүк каражаттарынын эсебинен курулууда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 125 миллион доллар каражат сарпталат. Негизи ГЭСтин кубаттуулугу 100 мегаватт болот. Дамбанын бийиктиги 27 метр, башынан аягына чейин 630 метрге созулат. Ири ГЭСтердин сырткары мамлекетте чакан ГЭСтерди куруунун дарамети жогору. Кыргызстанда жалпы 268 дарыя бар, 97си чоң каналдар болсо, 18и суу сактагычтар. Аларды жалпы кубаттуулугу 28 миллион 828 миң киловатт жана жылына 142 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Өлкөдө 180 мегаватт кубаттуулугу менен 87 чакан ГЭС курса болот. Алар болжол менен жылына 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгалат. Биринчи кезекте 23 чакан ГЭСтерди калыбына келтирүү керек. Алардын кубаттуулугу 20,7 мегаватт жана жылына 90 миллион киловатт саатка жакын электр энергиясын иштеп чыгалат. Учурда Кыргызстанда 42 мегаватт кубаттуулугу менен 13 чакан ГЭС иштейт. Алар жылына болжол менен 140,5 миллион киловатт саат электр энергиясын иштетип чыгат. Бала Саруу чакан ГЭСинин курулушу 2021 жылдын август айында башталган. Чакан ГЭС Киров суу сактагычынын төмөнкү бөлүгүндө курулуп жатат. Долбоор жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ичине камтыйт. Ал жылдык орточо 92 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздемеге ылайык ага 22,9 миллион доллар керектелет. Аны каржылоо боюнча маселе Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду менен чечилүүдө. Сузак районундагы Көк Арт дарыясына да бир канча чакан ГЭСтер курулуп жатат. Биринчисинде 90% жумуштары бүттү. Кубаттуулугу саатына 2400 киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Ал эми экинчи чакан ГЭСтин кубаттуулугу 7 мегаватты түзө турган гидроэлектр станциянын курулушу 2022 жылдын сентябрында башталган. Чакан ГЭСке сарпталуучу каражат 630 миллион сом.
2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүчү улуттук программанын алкагында жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды Сары Жаз, Чаткал, Ала Бука ГЭСтеринин каскаддары, Куланак, Кара Бура ГЭСтерин куруу боюнча биринчи кезектеги чараларды ишке ашыруу пландаштырылууда. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин кубаттуулугу 6 гигаваттан ашык гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча $14 миллиард тегерегиндеги артыкчылыктуу долбоорлорду аныктаган.